Лейлек районунун жалпы дарыгерлер практикалык борборунун терапия бөлүмүндө бүгүнкү күндө 12 медайым, 11 кенже мейрибан жана 4 дарыгер эмгектенет. Дарыгерлер өз тажрыйбасын жогорулатуу максатында тынымсыз окуулардан өтүп турушат. Ошондой эле бөлүмгө кайрылган өнөкөт оору менен ооруган адамдар үчүн тийиштүү шарттар каралган. Биздин терапияга көбүнчө өнөкөт оорулар менен көп оорулуулар кайрылышат. Алар бизге кайрылганда өздөрүнө ушул ден соолугуна шыпа таап, ушул жерге келип бизден шыпа таап кетишет. Баарыбыз жалпы биргеликте ушу бейтаптарга жакшы мамиледе өзүбүздүн аракетибизди жасайбыз. Касиет Арипова жакында эле ден соолугуна байланыштуу Лейлек жалпы дарыгерлер практикалык борборунун терапия бөлүмүнө кайрылып дарыланууда. Учурда өзүн жакшы сезүүдө. Мындан улам бейтапканада түзүлгөн шартка жана кесипкөй дарыгерлерге ыраазычылыгын айтат. Анан азыр деле кичине оорусам дагы кайра биздин врачтар аябай жакшы. Бизде немелер бар, главврачтар бар. Главврачтар, анан главврачтын Аликул деген главврач аябай мени жакшы карады. Бизге терапия бөлүмүгө ар кандай оорулар келип жатат. Бардыгыны бирдей көз карашта карайбыз жана ошолордун сакайып кетишине салым кошуп келатам. Ар бир бейтаптын сакайып үй бүлөсүнүн алдында бактылуу жашоосун улантууга ак халатчандардын эмгеги зор. Мындан улам өлкө башчысы тарабынан медицина кызматкерлерине өзгөчө көңүл бөлүнүп, тийиштүү шарттар түзүлүүдө. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.